Урматтуу мекендештер, суроо бере тургандар колуңарды көтөргөндү басып коюңуздар, токтоп, силерге мен микрофонду уруксат берем, андан кийин бере бересиңер. Ник деген көрүнүп туруңуз бар экен. Так, сиздин микрофонуңуз жакты. Урматтуу Ник, сурооңузду бере берсеңиз. Саламатсыңар. Саламатчылык. Саламатчылык. Гүлза, сизге суроом бар эле. Мен бир ай болуп калды Москвага киргениме. Ага чейин Москвадан депортация басып коюп, бессрочно Роспотребнадзордон кире албай калгам. Анан балам ушу документ чогултуп, Роспотребнадзорго кагаз справкаларымды жөнөтүп, анан кайта кирдим да. Анан киргенден кийин Сахаровадан мени выявлено типа сифилис деп чыгарып койгон экен. Азыр анан кайта барып справка алайын десем, мен азыр лечение кылып, после лечениянан аласыңар, ага чейин эч кандай справка бербейбиз деп Ленинскийден лечение өтүп атам да. Анан бул лечение бүткөндөн кийин Сахаровага барып зеленый карта алат экенмин, анан справка алат экенмин. Анан дальше мен биротоло насовсем чыгыш үчүн мага азыр 3 айга эле уруксат берди да. Мен насовсем чыгыш үчүн дальше кандай действия кылышым керек, ошону совет берип койсоңарбы, жардам бере аласыңарбы? Силер ошо лечение алгандан кийин справка 001 деген берет, это розовый справка со всеми анализами. Силер мындайча айтканда айыкты дегенди тастыкталчу документ да. Ошол справкалардын баарын алып, ксерокопиядан өткөрүп туруп, дагы паспортуңарды кошуп, ошол Роспотребнадзорго заявление жазып жөнөтөсүздөр. Заявление жазып жөнөткөндөн кийин алар уже силерди списокко киргизет и экинчи ушул именно норматив менен, ушул статья менен запретке койбой тургандай кылып базага киргизип коюшат. И бул нерсени обязательно кылышыңар керек. Анткени эгерде силер лечение албай кара эле 3 айдан өткөрүп жибере турган болсоңор, кайра запретке, бессрочный запретке кирип каласыздар. Немечи Гүлиза, меники деген 25 ноябрга чейин деп киргизген экен. Биякачы Москвага. А менин неме лечением 23 ноябрда бүтөт экен да. Ленинскийден берген кагаз боюнчачы. Анан ошо 23-үндө алып туруп, мен ошо 2 күндүн ичинде жетише аламбы запретке полностью чыкканга? Силер жардам бере албайсыңарбы? Электронный бир нерсе кылыпчы? В электронном виде кетпейт. Заявление деген формате офлайн, мындайча айтканда бүт баары тең. Официалдуу түрдө заявление жазылып, ошол справкалар кошулуп туруп, анан Роспотребнадзорго нормативдүү закон боюнча анан кетирилет да, жазылып заявление. Силердин офис аркылуу өткөрсөк болот да, муну деле? Болот, келип кетсеңер болот, ошо эмеңерди алганда сразу белгиле. Либо в хорошем формате, в качестве PDF мага жөнөтсөңөр, мен ошол справкалардын баарын распечатка кылам дагы, заявление жазып, Роспотребнадзорго кетирем. Роспотребнадзордон уже решение о снятии запрета алгандан кийин уже ФСБга да жөнөтүш керек. Потому что именно не только Роспотребнадзор силерди киргизет, Роспотребнадзордун решениясынын негизинде ФСБ тараптан да запрет коюлат. Анда сиздин неме WhatsApp-ыңызга, личкаңызга чыксам болот экен эжекеси, чыксаңыздар болот. Рахмат. Рахмат, анда WhatsApp-тан сүйлөшөлүк. Так, бизде комментарийде дагы бир суроо жазыптыр, Азамат Ачык деген мекендешибиз. 26-27 статья менен запрет алгандар чыгарса болобу дейт. 26-27 статья менен запреттен чыгаруу болобу деген бул как-то туура эмес болуп калат консультация бергенге. Анткени 27 статья это толтура нормативный акт, мындайча айтканда статьялары көп ал 27-де. И 26-да дагы өзүнчө нормативдер бар. Поэтому общий эле эме кылып жазылса керек, обширный эле болуп 26-27 статья менен запрет на въезд коюлду деп жазылса керек алган уведомлениядачы. Поэтому базасын эле заказ кылып, базасын көрүп, именно 27 статья коюлган болсо, кайсы части, кайсы пункту менен коюлган, ошону көрүш керек. Эгерде 26 статья коюлган болсо, ошонун дагы пункту менен частин көрүш керек. Анткени бул жакта көп да часть, пункт болуп бөлүнөт. 27 статья или 26 статья деген бул обширный, чоң подзаконный акттарга кирет да. Азыр анда эгер ошол экендеш бизде
микрофонду беріп, өзі қайсыз екенін тақтап. Азамат Тайчықов, сізді микрофон жандырдым. Сұрауыңызды микрофонды басып тұрып тақтап айтып қойсаңыз, қайсы тақтап келсеңіз ошол статьядан алған запрет боюнчачы, эгер мүмкүн болсо. Жоғыңызды алдыра алсаңыз болот да сиз. Азамат, микрофонду басып сүйлөңүз, эгер сүйлөсөңүз. Саламатчылык. Мен де бир штраф алдым эле да, автобустан проездден, ошол эле штрафым бар эле да, анан кирпич кылайын деп баратсам басып койду да, кайра обратно киргизбей койду да. Менде бир эле штраф бар эле, официальный иштечи элем, налог төлөчү элем, самозанято бүт бар эле да мен. Базаңарды эле заказ кылып көрүш керек, именно кайсыл часть, кайсыл пункт. Например, көптөгөн жаран кайрылып жатышат ошол эмеден, границадан запретиң бар деп киргизбей койду, бүт официально иштечүмүн деп. А мы базасын заказ кылып караганда по линии ФСБ коюп салгандар көп болуп атат. Анткени биздин жарандар көпчүлүгүбүз религиознойбуз да, кээ бирлери ушундай сакал коюп жүрүшөт, кээ бир жарандарыбыз эме платок кийип алышат. Айта берейинби? Пункт 11 часть 1 статья 27. Да, бул аябай серьезный эмеге кирет, нормативный актка кирет. Пункт 11 бул 2 и более штрафа именно по линии безопасности Российской Федерации. Она ушул негизи закондо так и трактуется. Посягательство на безопасность Российской Федерации. То есть бул эмнени билдирет. Силер бул штрафтардан не только автобустан штраф алгансыздар, сиз еще миграционный законодательствоны бузгансыңар или ичип түшкөнсүңөр, же драка болгон. Ушул негизи норматив всегда. Эстедим да, бир досум мас болуп, бир орустун машинасын тепип эле ошондо алып кетип атып, мен соучастник болуп түшүп калдым эле да камерага. Да. Это не имеет значения, силер ичкенсиңер, ичкен жоксуңарбы, но протокол, так как составлен, именно ичти мас деген протоколдор составляться этилип калган болсо, бул именно 11-чи. Кандай? Мага ал протокол түшкөн эмес, жанында досума түштү эле да. Кол койгон эмессиңерби? Штраф 500 рубль штраф төлө деп эчтеке эметкен эмес беле, берген эмес беле? Мага эмес, ошо эме досуман 10 000 төлөтүп алышкан да, протокол. Жок, силер ошондо азыр досуңар жөнүндө запретти сурап атасыңарбы, же өзүңөр жөнүндө запретти сурап атасыңарбы? Жок, өзүм жөнүндө мен ошо бир эмем ошо да, бир косягым ошо, анан бир косягым ошо 1000 рубль жедим эле дейм да. Ну, вот видите, мен бир байкенин тоже эмесин ушул пункт менен түшкөнүнөн мы запросили официальный запрос, МВДга запрос бергенбиз. Именно какие нарушения он делал десек, 5 жолу арак ичип түшкөн экен да, байкеч. Анан именно, то есть не обязательно, смотрите, мындайча айтканда, бул статья коюлуп калдыбы, мондай нарушенияларды алып калдыңарбы, бүттү 11-чи часть коюлат. А силер деген бир эле жолу болчу, анан мындай болчу деп уже не сможете доказать, потому что менде ошо эки эмем бар да, косягым. Бирөөсүндө штраф алган, бирөөсүндө мен соучастник кылып алып барган. Анан бирок штраф мага төлөткөн эмес, сен просто эле күбө болуп берип кой деген ошо. Ну, значит, как-то силерге да оформление болгон болуш керек ал штраф. Эми аны надо запрашивать официально. Жөндөн жөн 11-чи пункт жөн эле жакшынакай жүргөн адамга коюлбайт. 11-чи пункт именно ичкендерге, дракага катышкандарга жана ошондой эле миграционный законду 1 жылда 2 жолу кайталап бузгандарга. Анан 11-чи пункт менен койгондорго 3 жылдык запрет коюлбайт. Аларга значительный штраф деп туруп 5 жылга запрет коюлат. Например, биякта по линии МВД все равно в любом случае да коет запретти. По линии МВД койгондо бир биздин жарандарыбыз көпчүлүгү учурда такси айдашат дагы, аларда көп да штраф. Алар бирок незначительный штраф деп жана ПДДны бузду деп эле 3 жылдык запрет коюлат. А в вашем случае 11-чи пункт болгон үчүн значительный штрафка киресиңер дагы, посягательство на безопасность Российской Федерации деп трактуется бул статья.
мындайча айтканда ушу безопасностька коркунуч келтирди Россияга дегендей да, мындай түшүндүрмө боюнча. 2027 5 жыл коюлат. 10 ноябрга чейин, то есть январга чейин экенбиз. 3 жылдан Жок, 3 жылга коюлбайт. Бул норматив менен всегда 5 жылга. Наверное, силерге мурунураак койгон бул запретти. Силер билбей эле жүрүп койсоңор керек 2 жылча Россия жергесинде. Мындай случайлар көп. Бирок 11 пункт менен эч качан 3 жылга коюлбайт. Всегда 5 жылга коюлат. Менин 2 кейсим бар ушул норматив менен. Сот аркылуу жокко чыгарганбыз. Анткени биздин жараныбызга, когда штрафтарды оформлять этип атканда туура эмес, мындайча айтканда кол коюлган эмес протоколдорго, и биз деген непосредственно ошол протоколдун баарын запрашивать этип МВДдан ошонун негизинде ал кол койгон жок деген негизге таянып ошол штрафтарды жокко чыгарып анан соттон утуп чыкканбыз да. Ал жараныбыз уже бул жакта иштеп жүрөт. Бирок негизи эле айта кетчү нерсе бул именно 11 пункт менен кирген запретке кирген жарандарды чыгарыш өтө кыйын. И обязательно ал жакта деген не только официальная работа, ал жакта еще близкие родственники, граждане Российской Федерации по прямой линии болуш керек да, по прямой восходящей линии деп коет. Это родители, дети граждане Российской Федерации или аялы гражданка Российской Федерации болуп ошонун негизине таянып анан чыгарбаса, а так бул аябай сложный статья. Негизи эле судья көргөндө эле ушул нормативти, ушул статьяны көргөндө эле кишинин характеристикасын берилет да. Характеристикасы боюнча, например, силер укмуш аябай жакшы адам болушуңар мүмкүн, бирок бул статьяны көргөндө эле уже бул посягался на безопасность Российской Федерации деп эле трактоваться этилип, и в основном отказ келет. Бул статья менен утуш негизи эле кыйын эмедечи, сотто. Биз кыскараак кылып неме кылайлы, Азамат личкадан байланышып запрос жөнөтөлү, анан кийин неме кылалы, сиздики тактайлы. Рахмат эже. Башкалар да күтүп калды, суроолор жазылып калды. Так, кийинкиде бир бето суроо берип жазыптыр. Кыргызстандан келгенден кийин канча убакытта өтүш керек деп Сахарова. Дагы эле баягы суроо. Дагы эле баягы суроо. Бүгүн дагы 2-3 жараныбыз чалды. Мен Сахарова өткөн эмесмин, 6 айдан бери жүрөм, эмне болот депчи. Анан өтпөй койсом эмне кыла алышат деген мындай какой-то ушундай вопросторду беришет биздин жарандар. Иногда хочется плакать, ушундай суроолорду угуп алыпчы. Бул эми закон, биз чыгарган закон эмес, бул Россия тараптан чыккан закон. Законду аткарбасаңар, запрет на въезд коюлат, же болбосо депортация болосуздар. Азыркы тапта кээ бир жарандардын прям почтасына письмо келип аптыр. Сен дакта-карта өтпөгөнүң үчүн, медицинский справка албаганың үчүн 3 күн аралыгында Россиядан чыгып кет деген прям официалдуу түрдө ушундай МВД тараптан письмолор келип жатат азыркы тапта. Может, силерге деле келиши мүмкүн, или ал жакта силер жашабаганың үчүн ал мындайча айтканда постановленияны албай деле калышыңар мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ушундай суроолоруңарды токтоткула, өтпөй койсом эмне болот, анан эмне кыла алышат, анан 1 айдан өтүп кетти деген 1 ай аралыгында силер Россия жергесинде работа деп кирген болсоңуздар, 1 ай аралыгында обязательно дакта-карта жана ошондой эле медицинский справкаларыңарды алып, и еще 1 ай аралыгында трудовой договор түзүшүңөр керек. Эгерде силер ошол нерселердин баарын кылбасаңар, и 3 ай жүргөн болсоңуздар бул жакта, 3 айдан көпчүлүгү 3 ай жүрүшөт дагы, кирип чыгып 3 ай регистрация кылып жүрүшөт. Бул жарандар автоматтык түрдө запретке киришет. 90-180 деген закон бар бул жакта. Ошонун негизинде азыркы 12 пункт менен көптөгөн жарандарыбыз запрет алып жатат. Прям границадан эле уже кире албай калып атышат. И биз ошо статья нормативти караганда уже ушул 3 ай сайын кирип чыккан жарандарды пресекает база. Силер мени алдашыңар мүмкүн, дагы кээ бир полицияларга акча берип чыгып кетишиңер мүмкүн, кутулуп алдап мындай сүйлөшүп, бирок база деген бар.
центральная база иностранных граждан, ЦБДУИК. Ал базаны силер алдай албайсыңар. Ошол базага бүт силердин нарушенияларыңар жазылат. Силер регистрация кылбай жана ошондой эле эч кандай процесстерди өтпөй жүргөнүңөрдүн бүт баары тең ошол базага фиксируется, и ошол базанын негизинде анан силерге запреттер коюлат. Кийин суроолор болот мектепте. Кимде суроо бар? Колуңарды көтөргүлө. Бетого жооп түшүнүктүү болуш керек. Бир суроо экен. Самозанятый менен иштеп туруп 9 айга кантип регистрацияны узартсак болот, же акча управление кылгандарга жасатып самозанятый менен иштеп жүрө берсе болобу? Кененирээк маалымат берип кетсеңиз, алдын ала рахмат. Сабагдан өткөн. Самозанятый негизи бул пилотный проект, бирок ошол нерсени обязательно фиксировать этиш керек гражданско-правовым договором, трудовым договором, либо договором услуг. Биз ЯЭСтин эмесине кирген үчүн, карамагында болгон үчүн, ЯЭС менен ушундай 97 статья менен закрепление болгон үчүн көптөгөн жеңилдиктер бар биз кыргыз жарандарына. Ошонун негизинде иштесеңер болот. Мына биз жакында эле 3 сотубузду утуп чыктык, именно самозанятый бар үчүн, налог төлөйт деген справкалары бар үчүн ошо депортацияны жокко чыгардык. Ошонун негизинде бул самозанятый деле көптөгөн жарандарыбызга плюс алып келиши мүмкүн, минус эч качан болбойт, плюс гана болушу мүмкүн. Поэтому ал нерсе жөн эле мындай самозанятыйым бар, жүрө берсем болот деген бул туура эмес. Самозанятый должен обязательно прикрепляться каким-то договором, да, там услуг договор, договор гражданско-правового отношения и договор трудовых отношений. Ошонун негизинде анан самозанятый оформление кылып иштесеңер болот. Жанагы бүгүн бир суроо болду ошол эмеде комментарийдечи күндүзү. Ошол регистрацияны 3 айга узарткан дейт. Ушу 3 айлык деген мисалы үчүн работада келбестен, работада келип туруп, анан кийин 3 айдын ичинде сөзсүз ишке орношуш керекпи? 3 айдын орношпой чыгып кеткен болсо 1 ай ичинде орношуш керек. Эгерде силер 3 ай ичинде регистрация, мындайча айтканда трудовой договор таппай, жумуш таппаган болсоңор, 3 айга Россиядан чыгып кетүүңөр керек. Это обязательно, потому что 90/180 деген закон, он работает. Азыр, может, кээрлерге коюлбаса, базага кирбей калып, мындайча айтканда, база по-разному уже обновляется, это же система. Кирип чыгып жүрүшү мүмкүн да. Көпчүлүгү айтышат, Гулиза же силер каяктан айтып атасыңар, мен жакшынакай эле 3 ай сайын кирип чыгып жүрөм го депчи. Но это до поры до времени. Мен, конечно, ни с кем не собираюсь спорить, да, там, ой, анан мынтип каласың деп. Просто это ар бир жарандын өзүнүн ответственности, ар бир жарандын өзүнүн, мындайча айтканда, жүрүм туруму. Например, көптөгөн жарандарыбыз азыр сот аркылуу выдворение алышат дагы. Выдворение алып, ушу Россиядан 5 жылга уже запрет коюлат экен деген уккандан кийин биздин жарандар чуркай баштайт экен да. И мен иштешим керек эле, мен калышым керек Россияда депчи. Сен калыш үчүн эмне кылдың Россия үчүн? Вот, например, мен сотко барганда судья деле сурайт: Гулиза, скажи, пожалуйста, что он сделал для России, чтобы я его там оставил, депчи? Вот депортацияны, выдворение жокко чыгарыш үчүн что он сделал? У него там кучу штрафов, регистрации нету, не работает, налог не платит. Вот почему вы требуете, чтобы я отменила первую инстанцияны, выдворениясын жокко чыгарып? Что вы хотите, дейт да? Ну, соответственно, ушул суроону мен да жарандарга бергим келет. Например, силер өзүңөр бүт нарушение кылып жүрөсүңөр, башка өлкөдө жүрөсүңөр, анан өзүңөрдүн эле правотаңарды айта берген бул туура эмес. Например, көптөгөн жарандарыбыз өлүп кетсин, Россиядан депортация болсом, башка жактарга барам, Европага кетем деп ойлошот да. Бирок Европага баргандар дагы азыркы тапта мага көп кайрылышат. Европада жүргөндөр: Гулиза же, мен ушу Россиядан депортация болуп кеттим эле, ошону ашсам болобу? Мен азыр Германияда иштеп атам, мен азыр бул жакта иштеп атам деп айтып калышат да. Анан ал жак эмне, жаманбы?
Европа жакшы деп айтышат го десең, айтышат көбүнчөсү. Бизге баары бир Россия жакын экен. Мага Россия жагат. И бул нерсе уже мындай өткөн чакта, кыргыз тилинде бар го, өткөн чак, учур чак дегендер бар го. Анан уже өкүнүп отурушат да. Поэтому ар бир нерсени, проблеманы алдына алганды үйрөнүш керек, ар бир жаран. И ответственность деген нерсени өзүнө коюш керек. Ответственностьты көбүнчөсү эмне кыларын билбей, эң аягында президентке күнөөлүү кылышат, президентти же болбосо ата энесин күнөөлүү кылышат. Мен эмнеге ушул жашоого жаралдым эле, ушинтип кыйналып жүрөм Россияда депчи. Ар бир жаран өзүнө ответственность алып, ушу документтерин тууралап алыш керек. Значит, ошондо мисалы жүрөт анда, частный болуп, башка немелер менен келсечи. Ал канча 3 ай жүрө албайт? Аларга 3 ай кылбайт да регистрацияны. Частный деп келгенден кийин силер 3 ай жүрө аласыңар, бирок обязательно регистрация кылышыңар керек. 30 күн аралыгында частный деп келдиңерби, гости деп келдиңерби, 3 ай аралыгында регистрация кылышыңар керек, это обязательно. То есть, точнее, 30 күн аралыгында. Анан 3 ай жүрө аласыңар. 3 айдан кийин кетишиңер керек. Ал эми работа деп келгендер на основании трудового контракта 3 айдан кийин продление кылса болот деп атат да, закон боюнчачы. Ал частный боюнча кыла албайт эч ким продление, гости кыла албайт продление, поэтому работа деп киргенден кийин законду соблюдать этип, ошо работа боюнча иштеш керек, работа боюнча бул жакта ошо закондорду аткарыш керек. Ошондо бизде 3 айга буларга удобный болуп атат, работада киришет дагы, 3 айдан кийин чыгып келип болот. Ошондо частный кылып алып кирип чыгып неофициальный иштесе кандай болот? Болобу ошондо? Нет, анда да болбойт да. Это же все пресекается. Улам сайын 3 ай сайын эле частный деп кайра кире берсе болбойт. Это тоже эмеге кирип калат. Запретке кирип калат, да, запретке кирип калат на неопределенный срок деп коет. Например, запрет на 3 года есть, запрет на 5 лет есть, запрет пожизненный есть, запрет на 40 лет есть. Ал эми улам кирип чыгып жүргөндөргө запрет на неопределенный срок деп коет. Пока силердин правонарушенияңар мындайча айтканда 180 күн без регистрации, без трудового контракта жүрүп койгонуңарга ошол нерсе запрет коюлуп калат автоматтык түрдө. Көп кайрылып атышат, азыркы тапта көптөгөн жарандарыбыз кайрылып атат именно ошол запретке кирип калган, улам кирип чыгып жүргөн үчүн. Дагы кимде суроо бар? Болсо берсеңиздер болот, микрофонду басып туруп. Так, магазында бир суроо келди, ошон окуйт окшойм анда, суроо жок болсо. Саламатсызбы, биздин атыбыз Улан, эже жылдык регистрацияга койдурайын дегем, жумушка жаңы орношуп трудовой договор алам. Келген бир жум өттү, жетишемби дейт. Түшүнбөдүм. Ушундай түшүнүксүз суроолорду көп жазышат мага да, анан жооп берип кой деп башташат. Атыбызда жылдык регистрацияга койдурайын деген, 1 жылдыкка койдурам деп бул чагында, ошондой. Улантат окшойт. Ооба, коет, жетишем өтүп келип турат. Бул значит регистрация кылдыр эле экен получается. Сразу годой кылам деп атыптыр да. Жетишемби деп сурап Ну, я не знаю, что он хочет. Ладно. Следующий ким? 640 акыры. Сүйлөйсүзбү? Сурооңуз барбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мен суроом боюнча кайрылайын дегем. Мен азыр данный момент иштем. 9 айга узартайын десем, трудовой договорду колубузга берип, өзүңөр базага киргиздиргиле. Регистрация кылгыла. Кайсы райондон регистрация болсоңор, ошол жерден барып, регистрацияга тургузгула деп атат да. Ошондо биз мен өзүм турган кайсыл районго регистрация турсам, ошол жердин эмнесине барамбы, МВДсына?
ооба, МВДсына барасыңар, 2 экземпляр трудовой договор, 2 экземпляр уведомление к трудовому договору алып туруп, МВДга барып фиксировать этесиңер, что вы официально работаете. Негизи бул нерсени өзү работодатель кылыш керек, өзлөрү бухгалтерлери менен в электронном формате жөнөтөт кээ бир работодательдер болсо через почту России жөнөтүлөт. Именно территориальный районный УВМге, управление внешней. ооба, көптөр ошентип айтып жатышат да, бул жерде өздөрү бүтүрүп бериш керек болчу жетекчиңер депчи. Биз жетекчиге айтсак, азыр ушундай закон чыгып калыптыр. Силер өзүңөр барып, ошол жактан өзүңөр бүтүрүшүңөр керек деп. Биз бир-эки жерге барсак, бул жерде болбойт. Силер өзүңөрдүн районуңарга барганда дейт, ал жакка барсак, ал жерде биз мындайды колдонбойбуз деп атат да. Менин уже регистрациям бүтөйүн деп калды да. Боюнча мен жакшы эле көрүнүп атам. Эженин суроосу боюнча, да, эже негизи сиз эгерде работодатель силерди өзүңөрдү регистрациядан өткөргүлө, что вы работаете на данной работе дей турган болсо, именно негизи ошол организация кайсыл жакта жайгашкан болсо, ошол районный УМВДга кетет да, уведомление о том, что данные работники работают в данной организации деп. Анан булар кичине туура эмес кылып атат, именно өзүңөрдүн регистрация кылган районуңарга барып туруп, ошол жака именно уведомление бергиле депчи. Соответственно, если силер макул болсоңор, мен ошол работодателиңер менен сүйлөштүргүлө мени. Кээ бир работодательдер түшүнбөстүктөн ошондой туура эмес нерселерди кылышат да. Если работодателиңер түшүнбөй жаткан болсо, мен жакшылап түшүндүрүп ага объяснение берип коеюн, именно кандай алгоритм менен иностранный гражданиндерди жумушка алат, ал боюнчачы. Ошентсеңиз аябай жакшы болмок, чоң жардам кылмаксыз да. Эң жакшы болмок. Сиз менен кандай кылып мага ошол эме жазыңыздар мага, мен өзүм. Мен WhatsApp-ым азыр эме болуп калган, блокко түшүп калган. Вчера телефонум эме болду окшойт. Взлом болуп, телефонум иштебей атат. Бир эртеңден баштап иштей баштайт полностью телефонум. Ошо эртең эметсеңер болот, эртең чалып, жазып койгула, и какое-то время уделять этип, ошо работодательдер менен сүйлөшүп, ошо түшүндүрмө берип кетейин, именно в каких обстоятельствах берут на работу иностранных граждан. Потому что ал туура эмес кыла турган болсо, организациясы ар бир иностранный жарандардыга 800 000 рубль штраф төлөп калат, и в дальнейшем уже закрытие организации болот да. Поэтому бул өтө серьезный нерсе да, иностранный жарандарды жумушка алуу. Ооба, биз бир эле мен эмес, биз жумушта төртөөбүз тең ошо 9 айга узарта алсак, төртөөбүздүн тең документибизди колубузга берип, өзүңөр базага киргизгиле деп койду. Бир телефон номерин да мен Байкеден алайын, эртең алайын. Рахмат, чоң рахмат.